менен бирге ушундай QR код жасаганды үйрөнөбүз. Ал үчүн Google'га кирип эле бул жерден QR код деп жазасыздар. QR код деп жазасыздар. QR код деп эле киресиздер дагы. Ал жерден бир аз астына түшсөңүздөр QR код Monkey деген бар. Ошол сайтка киребиз. Киргенден кийин бул жерге сиздин файлдын ссылкасы керек болот. Файлдын, WhatsApp'тын кайсы гана жерге QR код керек болсо, ошонун ссылкасын алып келип коесуз. Эгер документтин ссылкасы болсо, ал документти сиз биринчи Google дискке жүктөп алышыңыз керек. Google дискке жүктөгөндөн кийин бул жерден файлдын 3 точкасын басып, ага файлды ачууга уруксат берип коюшубуз керек. QR код менен киргенде сиздин файлыңыз ачыла турган болуш керек. Ал үчүн поделиться дегенди басып, открытый доступты басып, бул жерден у кого есть ссылканы басасыз дагы, ошол жерден читатель деп коюшуңуздар керек. Андан кийин готованы басасыздар. Кайра 3 точканы басып туруп, поделицаны басып, ошол ссылканы алабыз. Копировать ссылка. Ошол PDF форматтагы портфолионун ссылкасын алабыз. Андан кийин QR код деген сайтка барабыз дагы. Бул жердеги ашыкча маалыматты өчүрөбүз дагы. Биз өзүбүздүн ссылканы ушул жерге вставить кылабыз. Вставить кылдык. Эми бул жерде сиздер цвет оңдоп алсаңыздар болот. Цветовой градиент кылып. Логотип кылып бул жерге өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү койсоңуздар болот. Анан бул жерде выберите дизайн деп турат, дизайн тандап алсаңыздар болот. Мисалы ушул сыяктуу кылып каалаган бир дизайнга коюп алсаңыздар болот. Андан кийин бул жерден создать QR код деген жерди басабыз. Бул жерде генерация болот. Бул жерде сиздин QR код пайда болду. Эми ушул QR кодду биз бул жерге скачать PNG деген жерди басып, өзүбүздүн компьютерга жүктөп алабыз. Бул жер загрузка болуп бүткөнгө чейин күтөбүз. QR кодубуз сакталды. Бул жерде загрузка болуп жатат. Андан кийин файлга барып көрөбүз. Биздин QR код мындай болуп сакталып калган болуш керек. Ушул QR кодду жаңысы сакталып калды. Ушул QR кодду сиз каалаган жерге алып барып иштетсеңиздер болот. Азыр мен муну чыгабыз дагы. Өзүбүздүн портфолиого тиркедим. Портфолиого QR кодду ушул жерге алып келип тиркедим. Буну өчүрөбүз дагы. Жаңы QR кодду загрузить файл кылып туруп, мына билети бар. Ачып бул жерге жүктөлөт. Буну алып келип туруп өзүңүздүн документке тиркеп койсоңуздар, сиздер буну сканерлеп QR код менен ачканда ошол папка ачылат онлайн вариантында. Анан бул QR кодду сиз каалаган жерде иштетсеңиздер болот. Видео пайдалуу болгон болсо, мага катталыңыздар. Комментарийге дагы кандай видеолорду чыгарайын жаза кетиңиз.